Кийинки суроо Мухаммедкалый Дүйшөкевич, могу кредиттерди алып салынып аткан жолдор боюнча Минтранста. Биз ушул мыйзам сунуштап атабыз. Эгер карызга алынган, кредитке алынган жолдорду ушул биздин кыргыз компанияларын салганга уруксат берсек. Ал эми бекер келген гранттарды макул ошол грант берип аткан өлкө өзү кааласа, өзү подрядчик издесин. Бирок кредитке келген акчаны биздин ата мекендик мекемелер салганга ушул өкмөттүн сиздер кандай карайсыздар ушуну? Кантсе да ушул инвестиция, канча акча бизде калат? Мына жакында Финполициянын жыйынтыгы чыкты. Бир компания 20 миллион долларга тендер берип атат, кийинкиси 15 миллион. Эки тең иностранный компания. 15 миллион отказ берип туруп, 20 миллионго присуждать этип атат. 20 миллионго утканын кайра 15 миллионго субподрядчикке берип коюп атат. Ортодон 5 миллион доллар жөнөлүгү чет өлкөгө чыгып кетип атат. Мен сунушум, мен буюрса өкмөт ушул боюнча колдоо бересиздерби, оюңуздарды билдиресизби? Грант алып же болбосо кредит алып атканда ал жерде жергиликтүү компаниялар катышкандын үлүшүн коюшубуз керек да. Бул ошентип чечпесек, ал процедуралар чечилиш абдан кыйын. Көбү жанагындай туура эмес жак менен иштелип аткандар бар. Аны моюнга алабыз биз. Эң туура, Мухаммедкалый Дүйшөкевич, ошол кыргыз компаниялар салса, ал кантсе да Кыргызстанга инвестиция болот, ал акча бизде калат деген ойду айткым келет. Кийинки ушул бюджетти биздин транспорт комитетинен каралганда депутаттарыбыздын эң көп нааразычылыгы жол министрлигинде ушу ГРИП деген группа реализация проекта деген өзүнчө управление бар, жана кредитке алынган органдар менен иштейт. Ошол жакта мына балыкчы Кочкор боюнча тендери өтүп, жол салуучу компания апелляция этип, бирок бүгүнкү күнгө чейин кол коюлбайт. Эмне себептен өздөрү да түшүндүрүп бере албайт. Ал жакта эми мындай сөз болуп атат, булар бир нерсесин үмүт этип атат деп. Эртерээк кол коюп, жол салынышын бир Жазып алдык, эске алабыз. Ал менин көзөмөлүмдө ал жанагы мурунку процедураны улантып баратышат булар кайра.